Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы түз эфирде. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз Ошто жүргүнчүлөрдү тейлөөнү санариптештирүү кечигүүдөбү деген теманын алкагында сөз кылабыз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, 276-52 номуруна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз темага байланыштуу конокторду да чакырып алганбыз. Шайырбек Зуюров, Ош шаардык жүргүнчүлөр ташуу агенттигинин жетекчисинин орун басары. Саламатсызбы? Мирлан Курбанов, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын жол жана коопсуздук кызматынын инженери. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Жогоруда биз айтып кеттик, Ошто жүргүнчүлөрдү тейлөөнү санариптештирүү кечигүүдөбү депчи. Анткени бул жыл башынан бери жүргүнчүлөр тейлөө электрондук карта менен жүргүзүү башталган. Азыр мисалы жаңы окуу жылы башталып калды. Негизи эле канча карта сатылды, канча пайызы сатылып атат? Ушул боюнча Мирлан Ибраимович, сиз токтолуп кетпейсизби? Саламатсыздарбы. Мына бизде жолдо жүрүү автоматташтырылган система боюнча атайын жүргүнчүлөр ташууда 30 000 карта алдыртканбыз. Азыркы күндө 5 000 пенсионерлер анан льготниктер үчүн берилген бул карта. Калган орто жарандар дейбиз, эми жүргүнчүлөр үчүн төлөм жүргүзө турган эмелерге азыр 5 000 жок, кечиресиздер, 2 000 жакын сатылыптыр. Анан окуучулар да кошо кирет анын ичине. Ошол карта. Бул өзү негизи жакшы эле көрсөткүчпү? Эми сиздердин жакшы, бул жакшы эле көрсөткүч. Мына элдер үйрөнсө, башка чет мамлекеттерде мына төлөм жүргүзгөндө өтө ыңгайлуу шарттары каралган буда. Биринчиден, картаны бизде баягы автобус, троллейбустарда жайгашкан валидатор деп коет, кассовый аппарат. Ошол кассовый аппаратка автобустарга чыкканда жүргүнчүлөр биринчиден чыгып төлөм жүргүзүп койсо болот бул эмесинде. Экинчиден, баягы айдоочуларга ыңгайсыздыктар жаратпайт да. Ар бир аялдамага келип токтогондо, жүргүнчү түшүү учурунда бир эле эшик ачылат да. Ошондо эгер жүргүнчү чыгып туруп төлөм жүргүзүп койсо, карта аркылуу түшүп атканда аялдамаларга ортоңку эшиктен жана арканкы эшиктерден түшүп кетсе болот да. Жүргүнчүлөр үчүн өтө ыңгайлуу шарттар каралган бул. Ошондо кандай карталар? Картанын мынагы карта орто жарандар үчүн, Кадимки жүргүнчү үчүн төлөм жүргүзө турган. Ал мынагы пенсия жашындагыларга, жана окуучуларга бар, ал жашыл цветте, ушундайга окшогон, мынандай цветте, жашыл цветинде болот. Ошол. Негизи картага өтүүнүн канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле? Картага өтүүнүн зарылчылыгы, мисалы мен айтайын дегеним, кандай жеңилдиктер бар? Балким ишканага, сиздердин ишканага же болбосо шаарга кандай пайдасы бар? Ушул картанын пайдалуу жагын айтып кетпейсизби? Карта азыркы мынагы жүргүнчү ташуучу транспорттордо жүргөндө карта буга акча салып, баягы соткага единица салгандай акча салып койсо болот. Мисалы 100 сомдон 1000 сомго чейин. Эми мунун өлчөмү каралган эмес. Канча кимге кандай ыңгайлуу болсо ошондой салып алып туруп, акчасын толтуруп, мына баланс катары. Анан төлөм жүргүзсө болот, ыңгайлуу шарты бар мунун. Биринчи шарты, баягы тыгын жаратпайт. Башка жүргүнчүлөргө тоскоолдук, айдоочуга тоскоолдук жаратпайт. Анан мисалы 10 сом картасы жок, 10 сом накталай төлөм болуп калган. Картасы барларга 8 сом, троллейбуста 6 сомдон төлөнөт. Ушул боюнча төлөм жүргүзсө, бизде ушундай эмеси каралган. Окуучулар үчүн 1 сом. Окуучулардын да айта кетсем, азыр окуучулардын бир эле картасында 1 сомдон төлөм жүргүзөт да. Кичи маршруттук таксилерге чыкса, мисалы 5 сом төлөнөт. Бизде 1 сом каралган. 1 сомдон төлөм жүргүзүү, ар бир чыкканда 1 сомдон. Жанындагы шеригине төлөм жүргүзө албайт окуучулардыкы. Мынагы өзүнө гана, мынагы төлөнүүчү жарандык картада ар бир төлөмгө мисалы шеригине кошо төлөсө болот.
ыңгайлуу шарттары бар да. Мисалы жанында шеригине 2 адам, 3 адам деп төлөм жүргүзсө болот мына картадан. Ошо эми карталарды кандай сатып алуу жүргүзүлүп жатат азыр? Баасы канчадан болуп атат мисалы? Эми буга чейин деле айтылып кеткен, эми биздин шаар тургундары үчүн кененирээк айтып кетсеңиз. Рахмат. Мына карта боюнча азыр биздин ишканадан алса болот. Анан ар бир троллейбус, автобустун айдоочуларына бергенбиз. Анан мына Манас ата кичи шаарчасында жайгашкан биздин диспетчерлик түйүн бар. Анан Юго-Восток шаарчасында, студенттер шаарчасы дейбиз. Ошол жерде диспетчерлик түйүндөрдө ар биринде каралган, диспетчерлерге берилген карталар. Ушул картаны барып сатып алса, мисалы 100 сомго сатып алат карта. Картанын өзүнүн баасын айтып коеюн, баасы 64 сом. Картанын ичинде 34 сом акчасы бар. 36 сом экен. 36 сом акчасы бар. 36 сом менен төлөм жүргүзүп, ичине толтуруп койсо болот. Ар бир водительден барып сураса берет картаны. Эгер төлөм түгөнүп, бул картанын ичинде акча түгөнүп калса, водительден барып ичинде 100 сом акча берсе, ичинде 100 сом толтурулган картага алмаштырып берилет. Ошондой шарттар каралган. Жакшы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эскертип кетели. Биз азыр түз эфирдебиз. Сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо 276-52 номуруна байланышка чыксаңыздар болот. Биз жөнөкөй тил менен айтып кетсек, троллейбус айдоочуларына же болбосо автобус айдоочуларына, ошондой эле кичи маршруттук каттамдын айдоочуларына кандайдыр бир ыраазычылыгыңыз же болбосо нааразычылыгыңыздар болсо берсеңиздер болот. Бул жерде жетекчилер сөзсүз түрдө сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ошондой эле кандайдыр бир маселе болсо чечүүгө да жардам бересиздер. Ал эми Шайырбек Кубанычбекович, сиздерде мисалы азыр автобустарда электрондук болуп санариптештирүү болуптур. Сиздерде бул боюнча кандай ойлор жүрүп жатабы, пландар барбы негизи алдыда? Жакшы, саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын коноктору. Жогоруда сиз айтып кеткен маселе боюнча биз дагы бүгүнкү күндө аракеттенип иш алып баратабыз. Өзү белгилүү болгондой. Анан мен дагы бирсин айта кетсем, бүгүнкү күндө биздин Ош шаарыбыздын мэри Талайбек Сарбашевдин тапшырмасына ылайык биздин ушул шаардагы жалпы 48 линиябыз бар. Ошолордун баардык айдоочуларына бирдиктүү формага өтүп баратабыз бүгүнкү күндө. Атап айтсам, бүгүнкү күндө 5 линияга кийгизилди. Ошол единый форма, бирдиктүү форма. Bundan da этап менен кийгизип атабыз азыркы күндө. Жакшы, рахмат. Азыр бирдиктүү формага да токтолобуз. Биздин телекөрүүчүлөр байланышка чыккан кийин кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Мен суроом, 13-чү автобус өзүнүн каалаган жеринде токтой берсе болобу, аларга мүмкүнбү? Мен кече мисалы үчүн 13-чү автобуска түшүп, светофорго жеткенде мен остановкада түшөм деп даярданып турат болчумун. Светофорго жеткенде бирөө түшөм деп эшикти ачып жүрүп, менин колум кымчылып калды да эшикке. Анан шофёрго каалаган жерде токтой бересиңер десе, мен өзүм билем дейт. Өзүм каалаган жерде токтойм. Мен немеге эшикти карабай туруп эле ачып берсең, эшикти карап атпайсыңбы десем, мен сени карап отурамбы деп ушундай деп копол жооп берди да. Ошону. Жакшы, рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Негизи эле ушул айдоочулардын ар жерге аялдамага токтобой, бул маселе көптөн бери эле келатат. Бир эле сиздерде эмес, Шайырбек мырза, сиздерде да бул көйгөй бар, негизи өзүңүз Мирлан мырза айтып кетсеңиз. Рахмат, жакшы суроо берилди. Бул боюнча иштер жүргүзүлүп атат ушул күндө. Азыр мына жүргүнчүлөрдү аялдамаларга азыр ар жерден адамдар өзүлөрү ар жерден чыгат да, аялдамалардан чыкпайт. Ошондой көйгөйлөр көп болуп атат. Светофорлорго барганда түшүп кетейин деп айдоочуларга ыңгайсыздык жараткан учурлар да кездешип атат. Ошол автобустун ичинде барып түшөм деп айдоочулар урушкан да кездер болот. Мирлан Ибраимович, мындай да, мисалы мен жүргүнчү боло турган болсом, эгер айдоочу токтотпой койсо, токтоткон жерден түшөм да. Эгер токтотпой койсо, ал токтоткон жерден чыгам да. Эгер аялдамага токтой турган болсо, мен аялдамага басып бармакмын да. Бул менен айдоочулар эгерде аялдамага токтосо, жүргүнчүлөр дагы аялдамага бармак да. Айдоочуларга балким түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр. Туура. Бул боюнча айдоочуларга күндө эртең менен чыгып атканда
биздин гараждан чыгарып аткан механиктер жана биз ар бир айдоочуга инструктаж өтөбүз. Көрүнгөн жерге токтогула, остановка, аялдама жайгашпаган жерлерге токтогула, аялдамаларга токтогула, жүргүнчүлөрдү ошол жерге үйрөткүлө деп ушул күнгө чейин биз инструктаж берип айтып келебиз да. Анан бул азыркы эже берген жакшы эме кылды. Мондай дагы ушундай фактылар катыла турган болсо биз айдоочуларга чара колдонобуз. Слесарлыкка чейин өткөрөбүз. Тиешелүү чаралар колдонулат. Азыр эми биздин телекөрүүчүбүз сиздерди карап турат, көрүп турат. Эми бул эжеге кандай убаданы бересиз? 13-чү автобус деп сизге так айтып кетти. Кайсыл жака кайрылсын, кандай чара колдоносуз эми? Бул боюнча бизге кайрылса болот. Арыз түрүндө деле кайсыл айдоочу болсо эгер баягы фото сүрөткө тартып эме кылып койсо, болбосо машинанын номурун, ар бир автобустун номурларын так туура берсе, биз ошого карап туруп чара колдонобуз да. Ар бир бизде күндө чыгып аткан ар бир выход гараж кылып атканда, гараждан ар бир водительдин данныйлары менен биз алып калабыз да. Ошонун негизинде биз мына линияда мынчанчы графикте жүрөт деп линияда жүргөн жеринен биз чара колдонобуз да. Кайсыл жерде айтылды, кайсыл жерде кайсыл жүргүнчү менен урушуп кетти. Ошондойлорго бизге дана так бере турган болсо биз чара колдонуп беребиз. Жакшы. Айдоочулардын маданиятына биз дагы токтолобуз. Биз аз дагы телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Сурооңуз бар эле жазыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Биздин мына жетекчилерге сурообуз бар эле. Бере бериңиз. ХБК Кичи районуна бир гана 10 автобустан башка вообще маршрут жок да биз үчүн. Биз эртең менен ишке саат 8ге жетип калышыбыз керек. 13 автобус калбаса убагында келип жок да. Мындайча айтканда, аябай күтүп биз мына Черемушка Кичи районунда баспайлык алып кетип атат. Убагында келбей атат. Кышы менен өткөн жылдары болбосо бизге бир маршрутканы берсин. Жетекчилик 43-тө ошол бизге берсе жакшы болот эле, мейли 27-ни бербесин. Болбосо биз пересетка менен барышка туура келип атат. Айлык акчасы аз берсиздер бюджеттики. Кыйынчылык аябай эле карапайым калкка кыйын болуп атат да. Рахмат. Ошол кимге кайрылышыбызды билбей былтыр кыш көздүк, жай менен элдик эмес. Биз аябай азыр үстө башталды. Ошол убагында келбейт 13 автобус. Ушул жагын карап кетсеңиздер. Сурооңуз түшүнүктүү. Бул Мирлан мырза сизге байланыштуу экен. 13 автобус убагында келбейт дейт. Негизи эле шаарда канча автобус бар? Эмне үчүн бул жүргүнчүлөрдүн баягы убактысында чыкпай жатабы? Эмне көйгөй болуп атат өзү? Мынагы бизде күндө эле автобустар эртең менен чыгат. 13-чү каттан 14 дана автобус чыгарылат. 12ге 8 же 10 автобус чыгарылат. Ушул күндө ушундай иштеп атат. Бир троллейбустардан биринчи линияга 14 дана чыгат. Экинчи линияга 12 дана. Азыр ушул күндө линияга байланыштуу 12 чыгарып турабыз. Экинчи каттамга. 13-чү каттамда азыр мына кечигип келет. Эртең менен 6:33-тө башталат булардыкы. Биринчи автобус 6:33-тө, бири автовокзалдан баштаса, экинчиси Кулатов Кичи шаарчасынан баштайт. Аралыгы канча болот? Аралыгы 8 мүнөттөн. 8 мүнөттөн каралган, 8 мүнөттөн жүрүшөт. Эч кечиктилбей, графиктин негизинде ар бир аялдамалардын убакыт сааты менен коюлган. Эгер маалымат алам десе, биз бул саат мынчада мына аялдамага барат деп график боюнча маалымат бере алабыз. Сиздер бирок айдоочуларды саатында чыгарганда текшерүүчтөрүн да жүргүзөсүздөр да эртең менен чындап эле 8 мүнөт аралыкта келип атабы, келбей атабы деп, Текшерилип, ар дайым диспетчерлер текшерип көзөмөлдөп турат. Жакшы, рахмат. Биз телекөрүүчүнү да кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Мен суроо берейин дегеним, Бере бериңиз бат-баттан. Южный тарапта, мисалы, Южный район жакта 25-38 маршрутлар бар да. Айта бериңиз. Алар бири-бирине мондой куушуп кетет да, эч кандай мындай токтош деген мындай жок да. Садиктер бар, садиктердин алдынан деле ылдамдыкта өтүп кетишет да аларчы.
Анан текин айдашпайт, алар өзүнүн убактыбыз аз деп туруп эле катты айдашып берет. Ошолорго да бир чара колдону, Жакшы, рахмат. Айташпайт да, машинадачы жүргүнчүлөр бар, алардын немесин эч кандай ойлобойт. Жакшы. Адам барбы жокпу? Айдоочулардын тартибине токтолуп кетти окшойт, Шайырбай агай. Негизи эле чындап буга чейин жай мезгилинде дагы мэр Талабек Насырбекович дагы 2 айдоочуга ушундай бир айыппул салуу боюнча сиздерге тапшырма берди эле. Негизи кандай болуп атат? Туура, бул маселе боюнча мен мындай деп жооп берсем, бүгүнкү күндө ушул 125ден 138ден ушундай бизге арыздар азайып калды. Бүгүнкү күндө буга чейин ушундай болуп катталган. Азыр ушул учурда дагы ушундай фактылар каттала турган болсо, бизге мамлекеттик номурун ачык даана берсе, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз бул боюнчачы. Буга чейин дагы биз 3 айдоочуну иштен алганбыз, чететкен ушул кубалашкан, тартип бузган айдоочулар боюнчачы. Азыр дагы эгерде ошондой болуп аткан болсо, бизге так маалыматтар мамлекеттик номуру менен бере турган болсо, биз сөзсүз түрдө мыйзамчылык чара көрүп беребиз. Азыр эми болуп атат деп атпайбы биздин телекөрүүчү? Азыр ушул жүргүнчү айтты, бирок азыр бизге тилекке каршы данный мындай мамлекеттик номурун айтпады. Мамлекеттик номурун айтса, биз сөзсүз чара көрөбүз. Болбосо 28751 же 22814 чыгып кайрылса телефондо, анда дагы чара көрүп беребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бериңиз. Мына 16 маршрут боюнча айтайын дедим эле. 16 маршрут аябай 16 маршрут аябай тез айдайт. Анын бир телефонда сүйлөп турат экен да. Алдыда гай бар. Мына жерде мына алга кетип атат, мына артка кетип атат. Депчи, маршруттагы адамды вообще ойлошпойт. Анан мен айттым, сен коя кетип атасың, сен адам кетип атасың, сен өзүң жолуңду кетирбейсиң деп. Аябай жаман айдашат экен. Анан дагы бир суроом, бул маршруттарды гараждан чыгабы же үйүнөн чыгабы? Буларды маршрутту мындай техника боюнча немелерин текшерип чыгарабыз. Эл сурасын программасы төз эфирде улантат. Бүгүн биз Ошто жүргүнчүлөрдү тейлөөнү санариптештирүү кечигүүдө деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Биз Шайырбай агай жогоруда биздин телекөрүүчү сизге байланыштуу 16 маршруттук каттам боюнча берип кетти эле. Алгач ошого жооп берсеңиз. Туура, биз бул боюнча күнүгө күчөтүлгөн тартипте иштеп атабыз. Биргеликтүү адистерибиз менен эртең менен 6:30-7ден баштап чыгып, ошо чоң көчөгө чыгып, ар бир линиянын куратлары бар. Эми бүгүнкү күндө жетишпейт, эми азбыз, бирок ошондо да ар бир линияга барып текшерип, санитардык абалын текшерип, техникалык абалын текшерип, ошого окшогон иш-чараларды түзүп бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Анан экинчиден эртең менен гараждан чыгабы деген суроолор болду. Биздин мына кичи каттамдар үйлөрүнөн чыгышат, бирок сөзсүз түрдө ар бир ЖЧКнын жоопкерчиликтен коомунун өздөрүндө нарколог механиктери бар. Ошолор катталып, печатын бастырып, анан кийин сөзсүз түрдө ишке чыгарат. Ал жерде механиктери ошол кичи каттамдардын, маршруттардын техникалык абалын карап чыгарат. Нарколог механиктери, наркологтору өзүнүн айдоочунун, шофёрдун ден соолугун текшерип, сөзсүз түрдө ишке чыгарат. Биздин телекөрүүчүбүз да айтып кетпедиби? Телефон менен аябай сүйлөшүп кетет депчи. Бул эми өзүңүз деле билесиз да, өткөн жолу ушу телефон айынан кичи маршрут авариялык абалга келген. Сиздер ушу телефонду дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Бул боюнча ошол жалпысын айтып өттүм, мен бул боюнча дагы айтып өтөйүн. Телефон боюнча ошол аялдама жок жерге токтогон боюнча аябай сүйлөшүп боюнча эми кээ бирлери сүйлөшкөндөр бар. Ошол маршруттарды сүйлөшкөндөрдү биз өзүбүз адистер жетишпейт деп атпайм, эми ар бир айдоочунун аркасынан жүрө албайт экенбиз да. Биз жолдо туруп текшерген убакта ошол телефон менен сүйлөшкөн болсо, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чара көрүп атабыз бул боюнчачы. Дагы бүгүнкү күндө иштеп, күчөтүлгөн тартипте иш алып баратабыз. Рахмат. Биз телекөрүүчүлөрдү да кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сурооңуз барбы? Мынау Ошто 146 маршруткалар бар го, мына Запад жактан келет. Ушулар аябай кеч келет да, эртең мененчи. Абдан тыгын, студенттер, окуучулар аябай тыгын болуп кетип атат да. Ушу мисалы жок дегенде саат 10го чейин эрте жүрө турган кылса болбойбу деп сурайын дедим эле.
Рахмат. Негизи эле макул. маршруттук каттамдар жетиштүү элеби? Анткени аябай көп суроолор келип атпайбы? Жетишпейт деп, эмне биз күтүп калып атабыз деп. Негизи шаарда канча маршрут бар? Бизде Ош шаарында бүгүнкү күндө жалпысынан 1200 маршрутка бар. Алардын күнүгө жумушка чыккан 700-750 түзөт бүгүнкү күндө. Жалпысынан 48 линиябыз бар. 24 жоопкерчилик чектелген коому бар. Булардын ичинен 46 боюнча суроо берип кетти. 46 боюнча мен кечээ күнү эле бизде интервал деп коет. Ошо аралыгын текшеребиз. Кечээ күнү гана текшердик биз. Эми күнүгө текшерет, жумасына 2 жолу 3 жолу текшерилет. Анан арыз түшкөндө текшерилет бул линиялар. 146 линия болсо күнүгө 14 машина тейлейт бүгүнкү күндө. Бир күндө 14 машина. Эртең менен саат 10го чейин деп атпайбы? Саат 10го чейин, 9го чейин часпик деп коебуз. Часпикте 4 мүнөттөн 5 мүнөттөн жүрүшөт. Андан кийин 7 мүнөт, 8 мүнөттөн жүрүшөт да бүгүнкү күндө. Азыр бул боюнча дагы азыр бизге жогоруда жүргүнчү айтып өттү. Бул боюнча эртең сөзсүз түрдө, бүгүн азыр сөзсүз түрдө чара көрүп иретке келтиребиз. Буюрса. Жакшы, рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, эже. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Автобус менен кыйналып кеттик эле. Ошого башка маршрут каттап берсеңиз кандай болот эле? Кайсыл маршрутту каттам? Маршрутка каттап берсеңиздер. Кайсыл маршрутту каттам менен кыйналып атасыздар? 13 менен барып кыйналып калдык. Автобус. Жакшы, рахмат. 13 автобус менен каттап кыйналып атам дейт. Суроосунун аягына чейин чыга албай калды азыр. Кайсыл жерден кайсыл жерге? 13 өзү кайсыл жерден кайсыл жерге чейин болот? 13 каттамдагы автобустар Кулатов кичи шаарчасынан жаңы автобекетке келет, шаар центральный жолдор менен. Черемушка, Араванский, Келечек базарынан өтөт. Ошский район, Манас ата кичи шаарчасы менен Манас кругою, анан жаңы автобекетке барат. Азыр бул телекөрүүчүбүз суроосун толук түшүндүрө алган жок. Кандай мен мындан каттайт элем, мындайды. Эгер биз могу 13 автобус ушул багытта жүрөт, анан биз башка багытка кое албайбыз бул автобустарды. Азыр мына өзүңүздөргө белгилүү болгон биздин 12 каттамдагы автобустар Юго-Востокко бара албай атат. Азыр биякта эме болду. 100 оңдоо иштери жүргөнүнө байланыштуу. Оңдоо иштери 146-ны айтып кетти. Ошо 146-га биздин деле ошол Ак Тилек Жапалак шаарчасынан келет, Жапалактан. Келип Юго-Востокко барыш керек. Азыр Шакиров көчөсүнүн оңдоо иштери болуп атканына байланыштуу биз кыскартуу киргизип 12 автобус базардан кайта турган кылганбыз да. Ушул боюнча деле толук түшүнө алдым. Негизи эле телекөрүүчүлөр маршрутту каттам коюп бериңиздер деп суранып жатты окшойт. Негизи Шарибай ага айтсаңыз, биз шаар мэри Талабек Насырбекович да тазалыкка аябай жакшы карайт эмеспи? Анан тазалык иштери боюнча ошол экөөңүздөргө тең эле бир суроода тазалык иштери боюнча кичи маршрут болобу, автобус болобу, троллейбус боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Тазалоо иштери, себеби жүргүнчүлөргө дагы бир жерден бир жерге жетиш үчүн бир жакшы шарт болуш керек да. Туура маселе көтөрдүңүз. Жакында эле биздин Ош шаары мэри Талабек Сарбашев өзү дагы маршруттарды бир сыйра көрүп чыкты. Ошол биздин мэрибиздин тапшырмасына ылайык бул боюнча биз иш-чаралар түзүп, күчөтүлгөн тартип боюнча иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Комиссия түзүлгөн. Ар бир ошо кичи каттамдардын акыркы аялдамасына барып санитардык абалын деп атабыз. Жалпы санитардык абалдарын текшерип, ошол биринчи аялдамадан акыркы аялдамадан кийинки аялдамага чейин барып келген сайын утуру жууп тазалап туруңуздар деп көрсөтмө берип атат бүгүнкү күндө. Анан ошо менен биргеликте эле биз жанагы отургучтарына ак чехолдорду кийгизиле деп талаптарды койгонбуз. Бүгүнкү күндө баардыгы кийип, азыр дагы 1-2 линия калды. Этап менен кийгизип атабыз тазалык боюнча. Анан өздөрүнүн акыркы аялдамасы деп атпайм, ошол жердегилерди дагы тазалыгын жакшылап карагыла деп ал жактагын да биз текшерип атабыз. Эми тазалык болсо жакшы да баарыбызга. Тазалык бар жерде баардык иш алдыга жылат дегендей. Ошол иш боюнча өзүбүздүн адистер менен, кураторлор менен биргеликте иш алып баратабыз бүгүнкү күндө. Сиздер кошумчалап кетсем, бизде дагы
жетекчилик тарабынан Талантбек Ташевич жакшы демилге көтөрүп, ошо биздин Ош шаарынын мэрибиздин тазалык боюнча аймалган. Ошону азыр биз дагы иштер жүргүзүлүп атат. Автобус, троллейбустарга жаңыдан орундуктарга чехол кийгизилип, кыргыздын орнаменти менен жакшы сапатта жүргүнчүлөрдү тейлеш үчүн жакшы сапат элдерге шарт түзүү боюнча жүргүнчүлөр маданиятын тейлөө боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, азыркы күндө текшерилип, тазалыктар каралып жатыр э. Ошол автобустарга ошо сиз айткан чехолдор кийгизилдиби азыр? Азыр кийгизилип, ушул тапта иштеп жатыр. Жакшы, биз телекөрүүчүлөрдү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроо берейин дегеним, мен Ош шаарынын микрорайон Төлөйкөн шаартасында турам. 13-чү автобус менен постоянно каттайм да, жанагы. Ушул автобустун жүргүн айдоочулары өтө грубо отношение кылат да жүргүнчүлөр менен. Же алар өздөрү менчиктештирип алган автобусбу? Азыр мына окуучулардын сезону башталды, окуучулар каттап аткан мезгилде окуучуларга мен кече эле күбө болдум лично өзүм. Окуучуларды сөгүп, сагып, аябай катуу сөздөрдү айтып, тез даярданбайсыңарбы, эмне кылып жүрөсүңөр, түшпөйсүңөрбү деген кээ бир остановкаларда окуучуларды албай кетип атышат. Эмне үчүн деген суроо туулат да, шаардын мэри текшерген мезгилде баардыгы жакшынакай көрүнөт дагы, аябай культурный мамиле жасашат дагы, шаардын мэри кеткенден кийин уже башталды дагы. Ана маршруткалар эртең менен чыгасың, эртең менен көрөсүң, бүт окуучуларды албай кетишет. Жакшы. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү. Шарбек мырза, токтосоңуз азыр мен сизге кошумча суроо берип кетейин да. Бул окуучуларды албоо боюнча 5 сом жол акысын көтөрсөк бул көйгөй болбойт дегендей маселелерди көтөрдүңүздөр эле да, бирок эмнегедир кайра тескерисинче болот. Алга сиз жооп берсеңиз, анан Мирлан мырза сиз onun боюнча жооп бересиз. Мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө ошол Ош шаардык кеңешинин депутаттар тарабынан сессияда ошол 172 токтомдун негизинде иш алып баратабыз. Жүргүнчүлөр үчүн 10 сом, ал эми окуучулар үчүн 5 сом деп. Бизге мен мындай айтсам, бүгүнкү күнгө чейин бизге арыз даттануулар келип түшө элек. Эми жаңы окуу жыл жаңы башталды. Окуу жылы башталды, бирок бүгүнкү күнү алып келип түшө элек. Бүгүн азына түз эфирде ушундай суроолор болду. Ошо кайсы линиядан кайсы маршруткалар мамлекеттин ору менен тагайса биз сөзсүз түрдө буга чара көрөбүз. Анан дагы кошумча нерсе айтып кетчү нерсе, биз эртең менен 7-де чыгабыз деп атпайбызбы? Ошо 7-де мектептен үйүнөн чыгып мектепке кеткен жерлерде адистер, кураторлор бөлүнүп, азыр такай көзөмөлгө алып турабыз. Ошо маршруткалар албай койбосун деген ой бизде да пайда болуп, бардыгын карап, ошол жерде ар бирибиз бөлүнүп иш алып баратабыз. Ушул атап айтсам, мына Райымбекова көчөсүндө чогулуп атат, окуучу аябай көп. Араванский жана Пожарный үстүндөгү аялдамада болуп атат. Өзүбүз баш болуп, жетекчибиз өзү баш болуп чыгат. Чыгып команданы берип, ошол боюнча иш алып баратабыз. Эгерде ушундай окуучуну албаган айдоочулар болсо бизге так маалыматын берсе, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө окуучулар биздин көз караш боюнча биз карап отуруп атабыз, өзү толугу эле чыгып кетишип атат. 5 сом болгондон кийин айдоочулар кыйла окуучуларга көңүл буруп калды да. Мунун өзү максаты биз дагы көтөрүп бул нерсе өзүңүзгө белгилүү болдуңуз. Ушу окуучулардын немесинен ошол көчөдө калбасын, окуучулардын коопсуздугу деп көтөрүлгөн да бул маселе өзү. 5 сомдон көтөрүлгөн тариф боюнча. Жакшы. Мирлан мырза, сизге кошумча эле суроодойм, телекөрүүчү меңизде негизи эле айдоочулардын маданияты боюнча өзүнчө бир иш алып барасыздарбы? Анткени бул эле телекөрүүчү эмес күндө эле көрүп негизи кездештирип эле жатабыз да, айдоочулардын баардыгын маданиятсыз деп айтууга да болбойт, баары маданияттуу деп да айтууга болбойт. Эми сиздерде иш алып баруу боюнча жүргүнчүлөргө аябай катуу мамиле кылат дейт. Бул боюнча айдоочулар менен такай көзөмөлгө алынып иш алып барылат. Алып барылып жатат. Алып барылып жатат. Мынагы жүргүнчүлөр ар кандай аялдамаларга барганда жана башта айтылып кеткендей жүргүнчүлөр ыңгайсыз жаратып айдоочуларга көрүнгөн жерге токтотуп ошонун себебинен келип чыгып атат да, бул кайым айтышууда болот. Анан бизге мындай арыздар келе элек азыр.
эгер арыз даттануулар боло турган болсо биз чара колдонобуз. Айдоочуларга биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Күндө эртең менен чыгып атканда эгер кайсыл бир водитель менен кайма түшүү боло турган болсо сүрөткө тартып, азыр бизде уюлдук телефондор менен сүрөткө тартса болот, видеого тартса болот. Ошондо тартып туруп автобустун же троллейбустун номерларын даана тартса, борттук номерларын биз ошого карап кайсыл водитель экенин чара колдонобуз. Сиздерге эгерде буга чейин чындап арыз түшпөгөн болсо, анда телекөрүүчүлөр чындап эле билбейт экен да кайсыл жакка кайрылып айдоочуларга арыз жазуу боюнча, же эми телекөрүүчүлөргө айтып кетиңизчи, кайсыл жакка кайрылат, кайсыл номерге чалат, эгер айдоочулар ошондой мамиле кылса. Троллейбус, автобустарда водительдин арка тарабында водительдин номеру, биздин ишкананын номерлары жазылат. Ошондон карап эме кылса болот. Кайрыла берсе, арыздаттанулар. Ушундай көйгөй менен сиздерде деле болуп турат. Ошол менен быйылкы жылдын эсебинен канча айдоочуга жазаланды, же болбосо жумуштан алындыбы, айыппул салындыбы, сиздерде кандай болуп атат? Бизде бул боюнча жогоруда айтып кеттим. Окуучулар боюнча, алба боюнча Жок, окуучу эмес, арыз келет. Башка аялдама жок жерге токтоду дегендер арыздар болот. Жүргүнчүлөргө баягы катуу мамиле деген, ошол эле санитардык абалы деген ошондой келет. Биз бүгүнкү күндө 185 ошондой терс көрүнүштөр катталып, алда ошо 3-4 айдоочу жумуштан четтетилди. Калгандары өздөрүнө жараша мыйзам чегинде кандайдыр бир күнгө, 20 күнгө, 1 айга, 10 күнгө иштен сиңиртилди. Мыйзам чегинде. Жакшы, рахмат. Биз телекөрүүчүлөрдү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Биз дагы электрондук картага дагы бир токтолсок да, электрондук карта боюнча азыр сатуу жүрүп жатканда кадимки баягы пайда алып келе турган жүргүнчүлөрдүн картасына салыштырмалуу пенсионерлердин картасы көбүрөөк өттү окшойт, Ооба. Мунагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер биз жакында бере баштадык бул мүмкүнчүлүгү. Аны пенсия жашындагы жарандарга бердик. Баягы мурунку эски өзүлөрүнүн пенсиондук книжкасын көрсөтүшүп каймайчулар да болгон да бул боюнча. Анан биз картага өткөндөн кийин жеңилдиктер жаралды да. Шарт түзүлдү. Эч ким эме кылбайт, бул боюнча пенсия жашындагылар бул карта менен басып коюп, бассаңда каттайт да. Бекер эч эме болбойт. Анан чыгып түшүүсүнө ham өтө ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилди да карта боюнча. Жакшы, рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым эле элдин кызматында болуп жүрө бериңиздер. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Биз дагы башка өлкөлөр сыяктуу санариптештирилип, электрондоштурулуп, башка өлкөлөрдөй болуп калалы деген ниетте бүгүнкү эфирде жыйынтыктайлы. Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программага чейин саламатта калыңыздар.